Assalamu alaikum, жалпы musulmanlar. Biz bugün kabırga keldik. Allah'ım uşu kabırdagılardın bardığını özü keçirgen bolsun. Urmatуу musulman bir tuğanlar. Bir nerseni eskertip ketsek, bir nerseni. Sözsüz bir kümes bir gün biz de uşul jere kelebiz. Muna jaşay turgan jerimiz uşul jer. Uşul jer. Uşul akırgı üyüz bolgon, uşul kabırga Jakşa maldardı kılıp geleyli tuğanda. Jakşa maldardı kılıp geleyli. Allah Taala bizim bir gana jakşa maldarыбыздан, bir gana din menen jaşaganыбыз, bir gana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jaşoosу menen jaşagan, sünnet jaşoobуз менен разы болот. Allah Kur'anda aytkандай jaşasak inşallah biz bul jerde da ahirette da baktılуу bolobуз. Bugünkü күндө sosyetlerdi karasaң, ayaldarını kızganbay TikTok tarıp çıkkanlar bolup atat. Karındaşlarını kızganbay çeçindirip köçögө koyup жибергендер болуп атат. Ey, көздү чоң ачайлы. Кээ бир карындаштарыбыз хиджапты оронуп алган, бирок өзүнү кечке TikTok'та реклама кылат, басканды реклама кылат, чай ичкенди реклама кылат. Ey, көзүңөрдү чоң ачкыла. Аялыны кызганбагандар, карындашын кызганбагандар, ошо оронуп алып туруп, ошо кечке өзүнү реклама кылгандар. Мына кабырга келгенде, Hiç kaçan uşo лайкың да, просмотрың дагы пайда бербейт сага. Көзү чоң ачып туруп, ар бир ишти кылып атканда ойлонуш керек. Бул ишим менин зыянымабы же пайдамабы? Ошону ойлонуш керек туугандар. Ошону кыска ой болбош керек. Ар бир нерсени кылып атканда Алла үчүн кылыш керек туугандар. Алла үчүн ар бир нерсени кылып атканда ойлонуш керек. Бул ишимден Алла менден наразы болобу, разы болобу? Ошону ойлонуш керек туугандар. Oşa bugün күндө oşa biylep çıkıp atkан кээ бир эжелерибиz бар. Ошонун ата энеси, бир туугандар, айтыңыздар, деңиздер, кайтарыңыздар. Эгер өзүңүздөр үчүн күйсөңүздөр, ата энеңиздерди ошо дозокко күйбөшүнү, ушул жерде кабырга келип, чаяндарга, ушул жерде жыландарга кор болуп, жем болуп жатпашын кааласаңыздар, анда антип туруп чыкпаңыздар туугандар. Өзүңүздөр тыйыңыздар. Milyon просмотр болсун, milyon лайк болсун, бирок бул жерге келгенде бүт сенин зыяның болот. Бүт зыяның болот. Саң ошо колдоп туруп лайк басып атканда сен дозокко түш, кабырда чаяндарга, жыландарга кор болгун, жем болгун деп туруп басып атат ошо лайктарды. Ошон үчүн туугандар бул жерге келгенде, бул жерде түбөлүк кыяматка чейин болосуң. Же рахатта болосуң, же болбосо азапта болосуң. Ошону өзүбүз тандайбыз. Же рахатты тандайлы, же азапты тандайлы. Бул жерде 3 суроо болот. Мен роббука, мен динука, мен набиюка деген. Намаз жөнүндө суроо болот. Эгер ошол намаз жөнүндө сураганда 3 суроого жакшы жооп берсең, ал жагы жеңил болду. Эгер суроого жооп бере албай калсаң, ал жагы азап болду да, түбөлүк. Ошон үчүн туугандар, бири-бирибизди эскертейли. Ошо TikToктон чыгып алып туруп, ыржаңдап бийлеген эжелерибизге лайк баспастан, ошолор эже бу кылганыңыз арам. Эртең бу кылганыңыз Ахиретте дагы ата энеңизге да зыян келтирет, өзүңүзгө да, бир туугандарыңызга да зыян келтирет деп туруп ошону айтып кайтарайлы. Оронгон кыздар, ушуну көрсөңөр көзүңөр чоң ачкыла. Алла үчүн орондуңбу? Алла үчүн орондуңбу? Өзүңдү антип реклама кылбагын. Канчалаган динди түшүнбөгөндөр жүрөт. Көрөт да анан мына оронгондор өздөрү реклама кылып жүрөт. Жаман ойго барат. Намаз окугус келбеген, хиджап кийгис келбеген инсандарга булар өтө чоң үлгү болуп эсептелет. Ошолорго силер эгер үлгү болуп калсаңар, хиджап кийбешине өлгөнүңөр ошол. Ошон үчүн көзүңөрдү ачкыла, эч качан TikTokко чыкпагыла өзүңөр реклама кылып. Ошо өзүңдү реклама кылып, монтип баскан турганыңды реклама кылсаң, мен Алла сенден разы болот деп ойлойсуң оюңда? Алла сенден кайда наразы болот ошол. Эч качан Алла разы эмес. Бул Аллахтын фарзы болгондон кийин кийгенден кийин ошо татыктуу болуш керек. Татыктуу болуш керек. Оронбогондор, силер дагы мына жаз келди, күн ысыды, силер дагы авратыңарды жапкыла. Авратыңарды жапкыла. Эртең ушул жерге келесиңер. Ушул жерге келгенде өмүр бою чаян жыландарга кор болбогула. Көзү чоң ачыш керек. Алланын шариаты менен жашайлы, иншалла бактылуу болобуз. Ушул видеону болушунча таркатыңыздар, ушунча лайк басыңыздар, ошо бүткүл ошо туугандарга жетип барсын ошо. Сабак болсун. Каяктагы бир бийлегендерге лайкты баса бербей. Акыркы үйүбүз мына ушул жер.
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.